Кордуктун эң кору көпчүлүгү күнөө иш кылганы кетип атат. Бирөө бирөөнүн катынын тиктеп атат. Же аял ери жокту тиктеп атат. Ошол эле маалда аялдар дагы эркектерди тиктеп атат. 5 километр болду мындай пробкачы. Көлгө карап келатышат. Монча адам көлгө кетти. Мына жолборс эмне кылып атат деп ойлойсуздар? Бул да бир идея да. Бул жолборс оозунан суу чыгытат. Адамдын оюна келбеген нерсе да. Өзү суу оозунан чыкпайт. Башка жагынан чыгат. Бирок мына жакшылап карасаңыздар, башы жолборс, аягы балык. Мутация болуп кеткенби балыкка жолборс деп? Жок, балыкка жолборс мутация болбойт, бирок жолборско башка бир өзүнө окшогон 4 буттуу жаныбарлар болушу мүмкүн. Мисалы эшек менен аттын ортосунда туулган качыр деп коет го. Типа ошол сыяктуу. Бирок балык менен жолборс андай болбойт да. Бирок бизде болуп атат. Жаштар, карылар, орточо адамдар өзү мусулман, бирок жарымы мусулман эмес да, кафир. Мутация болуп кеткен. Мусулман эмес, өлгөн адам дейин десең, бул мусулманмын дейт. Мен Кудай дейбиз деп бар жанын жей берет го. А бирок кылган ишин карасаң, бирөөнүн акысын жегенге, алдамчылык кылганга, батыратып зына кылып йөргенде, башка кылып йөргенде бул мусулман эмес окшойт деп айтат. Мына азыр Бишкектен келаткан жол, Бишкектен көлгө бараткан жол. 5 километр болду мындай пробкачы. Көлгө карап келатышат. Монча адам көлгө кетти. Келгенден бери безилдеген сөз бар да. Канчасы нак шариятка дал келип күнөөкөр болбой кайрап эс алып кетип калат. Канчасы ойду келди жерге барат. Карасаңыз, мына бул пробка. Мен жана видео тапканга үлгүрбөй калдым. 5 километр пробка турат. Мындан бери келатат. Где-то бир 8-9 километрдей болуп калат. Көлдө көпчүлүгү күнөө иш кылганы кетип атат. Эгер менин адресиме зыян болсо дагы айтып кое берейин, бардыгы мусулмандар кетип атат. Бирок ал жерде дагы халал, күнөө болбой турган, аял эркек аралашпай турган, аялдар бүт эле жалаңач көчөгө чыкпай турган жерлери бар. Бирок ал жерлерге эмес, атайын адамдар ыжгып, женский, мужский аралашып, бүт денеси көрүнүп турган жерлерге барыш. Мусулмандар, ахирет керектер, эскертейли, Кудайдан корккула. Куллил муъминин, айткын, момундарга айткын, көздөрүн сакташсын. Биринчи кезекте көз. Зына кыла десе чычалап кетесиздер. Эмне мен бирөө менен жатып алыпмын деп. Сөзсүз жатып алган гана зынабы? Жатып алган зына, мойнуң жула турган деңгээлде күнөө. Бирок ага чейин деле тиктеген оор күнөө да. Тиктеш элечи. Бирөө бирөөнүн катынын тиктеп атат. Же аял ери жокту тиктеп атат. Ошол эле маалда аялдар дагы эркектерди тиктеп атат. Берки арак ичкен, танса кылган, сөгүнгөн, беркилерди айтпай эле кое берейин. Бирок көпчүлүгү ушул тарапка кеткендер ошол күнөө ишке бараткандардын катарын толуктайт. Бардыгы эмес. Мен өзүмдүн сөзүмө жооп берейин. Дээрлик жарымынан көбү эч кандай разница жок, шакарап кетет. Мага разница жок. Мен эс алсам болду. Күнөөбү, күнөө эмеспи? Ахиретиме зыянбы, зыян эмеспи? Мага баары бир, мен баары бир кетем дегендер. Ошону эскертип атабыз. Кокус менин видеом ушул жеткен болбосо, караңыздар дагы аялдар жалаңач жүргөн жерге барбастан, өзүңүздүн семьяңызды эркектерге аралаштырбастан, жай кымбат болсо дагы мындай ээн жерлерге аял эркектен ажыратып, же өзүнүн узун формасын кийгизе турган халална жерге барыңыздар. Же барбай эле коюңуздар. Мекендештер, баарыңыздарды мен жакшы көрөм. Пайгамбарыбыз айтканда, бир жерде жашагандар, тагыраак айтканда кыргызстандыктар, мекендештери, дегиле Азия, жалпы мусулмандар мисалга алганда суунун үстүндө сүзүп бараткан эки кабаттуу кемеге окшоткон. Эки кабаттуу кеме дегени бул чоң деген. Көп эл жашайт. Арасынан жакшысы бар, жаманы бар, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Ошонун арасында астыңкы кабаттагылар, коем биз үстүдөгүлөрдү убара кылбайлы. Суубуз түгөндө камдаган суубуз. Эми сууну биз үстүдөгүлөрдөн карыз сурап, алардан жалдырап сурап отурбастан, кеменин астын эле тешип туруп, ушул жерден сууну алабыз дагы пайдалана беребиз деген ойдо болуп, билгенин кылып жүрсө, ошону баштайын дегенди үстүнкү кабаттагылар билип калды. Же болбосо арасынан ал кемени тешсең, жалпы баары чөгүп кетишин билгендер бар. Ошолор эскертпестен, айрыкча үстүнкү кабаттагылар ылдыйга түшүп, жигиттер, суу керек болсо биз беребиз. Мына кеменин астын тешпегиле, тешсек, биринчи силер чөгөсүңөр. Андан кийин биз дагы аман калбай чөгүп кетебиз деп эскертпей калса, анда кесепет баарына бирдей келет. Ошол сыңарындай айлана чөйрөбүздө Аллахтын буйругун четке кагып, күнөөкөр болуп, зынакор болуп, көзүн сактабай, корлук кылып, бузукулук кылып, коррупция кылып, бирөөнүн жерин тартып алып, кыскасы ушундай бир жаман иштерди жер бетинде бузукулукту кылса, он чыкпай жүрөргөн болсо адам, ошонун зыянын он чыкпаган адам дагы тартат. Өзү күнөө иш кылбаса дагы
өзү күнөө иш кылбаса дагы. Ошол күнөө кылгандардын кесепетинен азапка душар болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Иза умилатул хатия", эгер ката иш аткарылса, күнөө иш аткарылса, ла тадурру илля би сахибиха, анын зыяны ошо күнөө кылган адамдын өзүнө тиет. Эгер да фа иза захарат, ошол күнөө ачыкка чыкса, башкалар дагы билсе, бирок көңүл кош кала берген болсо, эскертпей, кайтарбай, фалам тугайяр барратул амма, ал күнөөлөрдү четке кагып даават кылынбаса, зыян жалпы баарына келет. Кээде зыян кантип келет дегенде, ошол өлкөгө бир ачарчылык келет, кырсык келет, бале келет, кыйынчылык келет. Эч бела келбесе, кыяматка барганда суракта дагы азапка душар боло берет. Күнөөкөр болгон адамдар кыяматта Аллахтын алдында сурак болуп атканда: Аллахым, палан адам билет эле, ушул жакшы намаз окуп жүргөн. Бир ооз айтканда, бизгече эскерткенде эскерилет элек деген ойду айтышат. Бирок ошону менен кутулуп кетпейт, азапталат. Бирок эскертпеген адамдар да кошо азапталат. А бирок айтып эле койсо, биз негизги максат тынбай эле интернеттен деле, ютубтан, инстаграмдан деле, мечиттен деле, көчөдөн деле айтып бергенибизди кыяматка барганда жүзүбүз жарык болсун деп. Биз айттык болушунча, жакшы айттык, жаман дагы айттык, кызыктырып айттык, коркутуп айттык. Антсе дагы болбой койду, мен диниңи жеткирдим деп жүзүбүз жарык болушун жеткирип атабыз. Сиздер дагы жеткириңиздер башкаларга. Анткени эгерде сиз эскертпесеңиз, эртең бүрсүгүн сиздин урпактарыңыз жаман адам болушу мүмкүн. Балаңыз, кызыңыз жаман адам болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан айылына чөйрөдөгү жаман нерселерди сиз бир таштанды мусор катары сезип, ошолорду жыйнап, тазалап, оңдоп, түздөп жакшыртууга аракет кылыңыз. Бул сиздин милдетиңиз. Аллах таала фарз кылды. Кунтум хайру уммат ухрижат лин-нас. Силер эң жакшы үммөт болдуңар адамдардын арасынан айырмаланып. Та'муруна бил ма'руф ва танхана анил мункар. Силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар. Ал дегени силер пайгамбардын ишин кыласыңар деген. Мындан ары пайгамбар келбейт, анын ишин сиз, мен кылабыз. Аткарабыз иншалла. Аныш агайынылар чалып, дамла көлдөн не кылып жүрөсүз? Көлдө күнөөкөрлөр көп, көз сакташ кыйын болуп калат деп мага кыжалат болгондор дагы бар. Жалпы эле жооп берип коелу, сиздер дагы кыжалат болуп атсаңыздар керек. Көлдө халал жерде жүрүп. Халал дегени жалаңаш денелерден болушунча аркага качып, мага окшогон жерлерге келип сууга түшөбүз, же болбосо жанагындай атайын шариатка дал келтирилген пансионаттарда бир келдик. Келбүүдөн максат дагы келип ушул жерден дагы эскертип, түшүнүппеңиздер деп далил катары тургузганы келди. Жана ошону менен бирге бир топ улуу адамдарыбыз ушул жерде эс алып жүрөт экен. Барып подкаст алдык, пикирлештик, сүйлөшүк. Алардан бири ушул Чубак устаздын атасы. Аллахтын берген жерине шүгүр кыла турган жер. Биз дагы ушундай жерибиз бар экендигине шүгүр кылабыз. Аллах берген неаматтардын эң жакшысы бул жакшы табият эле эмес, бул ыйман. Эгер адамдын жүрөгүнө ыйман берилбесе, андан башка берилген байлык, бийлик, бул табият, жакшы жер, комфорт жашоонун бардыгы эчтеке эмес болуп калат. Эң алгач көдөн жүрөк таза болуш керек иншалла. Ушул кимдин жүрөгүндө ыйман болсо ал сүйүнсүн. Аллах таала өзүнө жакшы көргөн адамдарга өзүн таанытат. Өзүнө жакшы көрбөгөн адамды өзүн таанытпайт. Динди түшүнбөй бузукулук кылып жүргөндөргө эң чоң азап бул дүйнөдө дагы көп жыргабайт. Анткени бул дүйнө бир сыноо да. Бардыгын проблемасы түгөнбөй эле өтүп кетет. Ахиретке барганда да тозокто азапталат. Ал эми момундар бул дүйнөдө сыноолордун өтүш менен, кыйынчылыктарды жеңүү менен аракет кылыш менен бирге Аллахка таянып, дагы жүрөгү нурданып, рахаттуу жашайт. Ал эми күнөөкөр адамдар дүйнөдө да кор, ахиретте дагы кор. Кордуктун эң кору ахиретке барып тозокко азапталып атканда ким азаптап атканын дагы көрбөйт. Анткени тозокто олорго Аллах таала жамалын көрсөтпөйт. Ал эми сиздерге, бизге насип кылса бейиште Аллах тааланын жүзүн көрүш. Алла таала насип кылсын, ошол убада кылынган бейишке киргендер бейиште Аллахты дагы көрүп, ушундай курсанчылыкта болот. Азапталуучулардын катарынан Аллах таала бизди сактасын.